Kim la ilaha illallah kelimesini kim ayta turgan bolsa, al бүткүл нерсени ушундай бир датты кетирген, баягы датты кандай эле наждак менен кетиргендей, келме дагы ушул адамдын жашоосундагы анын стрессин, депрессиясын, жашоого болгон үмүтсүздүгүн, үмүт жок кылат да үмүттү пайда кылат. La ilahe illallah ушуну отуруп эле жөн айта берген, колуңа теспең бар жок, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Сени менен жашооңдун смыслы болуш керек болчу. Шайтан жаман көрөт la ilahe illallah айтырышты. La ilahe illallahды айтырышты жаман көрөт. Ошон үчүн la ilahe illallah аябай көп айтыш керек. La ilahe illallah ушунча көп айткыла, жиндидей болду. Дайыма оозуңда кыбырап тургандай болсун. Кыбырап тургандай болсун. Шайтан анын заменасын кылып койгон. Музыка деген нерсени киргизип койду дагы. Эмнеге ошол адамдар азыр ошол музыка менен гана алектенип калган. Ошол нерсе менен гана жашап, ошол нерсени угуу менен гана аны рахат алып койгон. Машинеде музыка, жашоосунда музыка, үйүндө музыка. Анан субханалла. Ушунча көп армандыга берип, акырында бүт эле арман болуп кеткен да. Ушундай нерсе. Мунун тескерисин кылгыла.